Ашырбек Майдонович. Мен дагы бүгүн ушул коопсуздук шаары долбоору боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Мына бизде Бишкек Нарын Торгарт автожолунда видео, фото фиксация орнотулуп, андан сырткары атайын стационардык немелер орнотулган да, радарлар. Бирок кызыктуусу ошолордон сырткары ошо фото, видео фиксациялардан бир 100 метр өтпөй эле биздин жана эски көрүнүш МАИ кызматкерлери өзүнүн радарлары менен дагы туруп атат да. Бул деген элдин моюнуна эмес, элдин башына чыгып алган да. Бул туура эмес. Бул коопсуз шаар долбооруна түз принцибине туура келбейт. Алар керек болсо ал жерде турмак турсун, ал жерде кыскартылыш керек ал МАИ кызматкерлери. Ушуга сиз тапшырма берсеңиз, МВД өзүнүн приказын чыгарса, кайсыл жерде коопсуз шаар долбоору иштесе, ал жерде МАИ кызматкерлери өзүнүн радарлары менен турбаш керек. Бул туура эмес. Экинчиси, бул жол знактары боюнча. Айрым учурларда жолдордо видеолор иштеп атат, ал эми знактар дагы эле коюла элек да. Андай учурларда знактар коюлмай сайын видеолор иштебей туруш керек. Андан сырткары, ошол коюлган знактар боюнча комиссия бир сыйра иштеп, ошолордун карап чыгыш керек болуп атат. Айрым знактар кайра тескерисинче ушул жол эрежесин бузууга бөгөттөп атат. Бул биринчиси. Экинчи маселе бул эсеп палатасы боюнча маселе көтөрөйүн дедим эле. Алар ар дайым өзүнүн корутундуларын жана чыгарып келет. Алар боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралар боюнча айтайын дедим эле да. Көптөгөн учурда эсеп палатасы чыгарган корутунду боюнча эч баа берилбейт өкмөт жактан. Корутундунун алкагында эч бир кызматкер жоопко тартылбай келет да. Мисал катары айтып кетсем, 2016-жылы телефондон сүйлөшпөй турбайбы Ашыр Камчыбеков? Же мен бирөөгө сүйлөп атамбы? Ашырбек Майдонович, ушуну менен экинчи жолу эскертүү болуп атат бүгүн. Биз анда сүйлөбөй эле коелу, анда сиз телефон менен сүйлөшүп алыңыз анда. Элдин маселесин көтөрөбүз, биз ойногон жокпуз. Угуп коюңуз да, жазып коюңуз да. Эсеп палатасы боюнча мисал катары айтып кетейин. Айыл чарба мамлекеттик агенттиги боюнча 2016-жылы 15 миллион сомдук финансылык мыйзам бузуулар аныкталды, бирок ал жөнүндө мындай чара көрүлө элек. Ушул боюнча дагы карап койсоңуздар. Бүт айта турган сөздөрүмдү буздуңуз эми. Рахмат.